Учурда Москвада күйүүчү май куюу үчүн эки нерсе керек: көп убакыт жана абдан чоң сабырдуулук. Май куюучу жайлардагы кезектер бүтпөй төңдөнөт. Орусиянын көптөгөн аймагында күйүүчү май тартыштыгы жаралды. Бул Украинанын Орусиянын мунай объектилерине жасаган дрон чабуулдарынын натыйжасы. Буга чейин Москвада мынчалык узун кезектерди көргөн эмесмин. Май куюучу бекетке чейин дагы 300 метрдей аралык бар. Айдоочулар кезеги келгиче бери дегенде 2 же 2,5 саат күтүүгө аргасыз. Ошентсе да бул жерде жок дегенде бензин бар. Башка бекеттерде болсо күйүүчү май түгөнгөн. Говорят, бензин будет. Бул жерде бензин болот деп жатышат, дейт Святослав. Бирок качан болоорун эч ким билбейт. Балким бүгүн, балким эртең болот. Күйүүчү май каатчылыгын жеңилдетүү үчүн Орусия бензинди импорттой баштады. Энергетикалык супердержава үчүн бул адаттан тыш көрүнүш. Мунай иштетүүчү заводдорго чабуулдар бир нече айдан бери уланып келет. Бул Украинанын Орусиянын соккуларына берген жообу. Согуш барган сайын орусиялыктардын үйүнө жакындап баратат. This is not a real normal. Бул кадимки тынч жашоо эмес. Азыр баары такай кабатырланып турат. Бир нерсе туура эмес болуп жаткандай сезилет. Учурда элдин баары чочулап турат. The main sentiment. Бензин тартыш болгону менен патриоттуулук сезим күчтүү. Май куюучу жайдан алыс эмес жерде орусиялыктарды туунун алдында бириктирүү аракети болуп жатты. Орусиянын туу күнү пахта кант жана Калашников менен майрамдалды. Үй бүлөлөр үчүн дагы көп нерселер уюштурулган. Башкасынан тартыштык жаралса да Орусияда курал-жарак жетиштүү. Патриоттук маанайдагы иш-чара айрымдардын көңүлүн көтөрдү. Чем труднее, тем сильнее мы становимся. Кыйынчылыктар бизди бириктирет. Абалыбыз канчалык оор болсо, биз ошончолук күчтүү болобуз, дейт пенсионер Татьяна. Поскорее все закончилось и мир. Ангелина болсо түнкүсүн украиналык дрондордун кооптунот. Спать тяжело ложиться. Уктаганы жатканда эртең менен ойгонооруңду билбейсиң, дейт ал. Это остальное все нравится. Жада калса патриоттук дем да бул коркунучту жок кыла албайт.